200 сомдук купюрада кыргыз поэзиясынын алпы таланттуу акын Алыкул Осмоновдун сүрөтү түшүрүлгөн. Улуттук валюта 30 жыл аралыгында 5 жолу жаңыланып, анын ичинен алгачкысы жана 4-үнчү чыгарылыштагысы өркүндөтүлгөн серияда болгон. Ал эми 5-чи жолу купюра заманбап коргоо элементтери, түсү жана атайын көз азиздер үчүн ылайыкташтырылганы менен өзгөчөлөнгөн. Быйыл 2023 жылдын 10 майында 5-чи чыгарылыштагы банкнотаны чыгардык. Бул банкноттор 4-чү сериядагы банкноттор менен бирдегидей өлчөмдөрү бир, жана алдыңкы жана арткы беттери дагы өзгөрүлгөн жок. Эң негизгиси ушул биздин калкыбыз көнүп калган эле коргоо белгилерди эле камтыйт. Коргоо тилкеси өркүндөтүлгөн, 200 сом деген жазуу бар, жана Улуттук банктын логотиби камтылган. Борбор Азиядагы эң чоң китепканалардын бири болгон Улуттук китепкана бүгүнкү күндө Алыкул Осмоновдун атын алып жүрөт. Китепканада акынга таандык музей ачылган. Музей улуттук адабияттын өнүгүүсүнө олуттуу салым кошкон инсандын элесин төөлүккө калтыруу максатында түптөлгөн. Анда 6000ге жакын китеп Осмоновго тиешелүү түрдүү бөлүмдөр бар. Алыкул Осмонов музейи 2015 жылы 100 жылдыгына арналып Алыкул Осмонов фонд тарабынан ачылган. Фонддун төрагасы Кеңешбек Көкөев аксакал. Бул жерде ошо стендтерде, витринада бүт бар тең ошо жана экспонаттар, Алыкулдун китептерине тиешелүү экспонаттар, жана дагы ошо жерде макеттер, Алыкул сүйүүчүлөрдүн китептери, лауреаттардын китептери, Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаттары бар. Алыкул Осмонов кыргыз элинин алгачкы жазма акындардын бири. Жаштайынан томолой жетим калып, токмок балдар үйүндө тарбияланат. Мына ушул жерде адабий китептерге кызыгуусу артып, өз алдынча ыр жазып баштайт. Кыргыздын Пушкин аталган акындын чыгармалары мекенге болгон сүйүүнүн, маданиятты түшүнүүнүн ачкычы. Тилекке каршы акындан урпак уланбай калган, бирок жээндери бар. Качыбек деген биздин чоң атабыз болот экен. Ал чоң атабыздан 3 бир тууган. Ошондо 2 уул, 1 кыз калат экен. Ошондо Осмондон Алыкул, Мария деген 2 кыз көрөлөт. Орозалыдан эч бир тукум жок, балалуу болгон эмес экен. Сырга деген биздин чоң апабыз, ошондо мен атам Болотбектин апасы болот. Болотбектен биз 6 бир тууган. Эң улуу агам Каныбек, Рысбек, андан кийин мен Даражан, андан нинем катарынан 2 кыз Гүлжан, Нуржан деген бир туугандарыбыз. Банкноттун бир сүрөтү, Алыкул Осмоновдун сүрөтү колубузга тийди. Тийген күнү кандайдыр ата-энем ошо жерде иштеп жүргөн кезде ата-энемдин сүйүнүчү. Биз ушунчалык сүйүнүч менен кабыл алдык. Бир ал сүйүнүчтү мындай айта албайм, бир өзүнчө бир башкача сезим деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө анын чыгармалары орто мектептерде, жогорку окуу жайларда кеңири окутулат. Ошондой эле Залкар акындын эмгектери кыргыз адабиятынын алтын фондуна кирген. Айжамал Олжобай кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.